Саламатсыздарбы, кадырлуу замандаштар, бир туугандар, достор. Биз кайрадан Кудайдын сөзүнө көңүл бурабыз. Бүгүнкү күндө карап кете турган болсок, Кудай деген адамдар аябай көп. Бир учурда Кудайды тааныбагандар дагы болгон. Ал эми биз тирүү Кудайды издегендер, аны тааныгандар бактылуу деген теманын ортосунда ой жүгүртөбүз. Тирүү Кудайды тааныгандар, издегендер бактылуу. Забур китебинде 83 бөлүмүндө мындай сөздөр жазылган. Келиңиздер анда окуп кетели. Ырчылар тобунун башчысына Гиттиткүү аспабы менен Корактын уулдарыныкы Забур. Турак жайларын кандай сонун Себоет теңир. Теңирдин короосун көксөп жаным аябай алсырады. Менин жүрөгүм да, денем да тирүү Кудайды даңктап, ырдап жатат. Кудуреттүү Теңирим, падышам, Кудайым, сенин курмандык чалынуучу жайыңдын жанынан чымчык да өзүнө жай табат. Чабалекей да балапандарын басып чыгарганга уят табат. Сенин үйүңдө жашагандар бактылуу, алар сени тынбай мактап турушат. Күчтү сенден алган, жүрөгү сага бурулган адам бактылуу. Ый өрөөнү менен өтүп бара жатып, алар ал жерден булак ачышат. Жамгыр да ал өрөөнгө батасын төгөт. Алардын күчүнө күч кошулуп, Сиондогу Кудайдын алдына келишет. Теңир Себоет Кудай, менин сыйынуумду ук. Жакыптын Кудайы, мага кулак сал. Кудайыбыз биздин коргоочубуз, бизге назарыңды сал. Өзүңдүн майланганыңдын жүзүн кара. Анткени сенин корооңдо бир күн болуу 1000 күндөн артык. Мыйзамсыздардын үйүндө жашаганга караганда Кудайдын үйүнүн улагасында болууну каалайм. Анткени Кудай Теңир күн жана калкан. Теңир ырайымын төгүп даңкка бөлөйт. Таза жүргөндөрдү ал жакшылыктан ажыратпайт. Себоет Теңир, сага таянган адам бактылуу. Бул забурду Корактын уулдары жазган. Автору ошолор. Кайсыл учурда жазылган? Алар ушунчалык Теңирдин үйүндө болгусу келген. Алар ушунчалык Кудай менен болгусу келген кусалыгы жөнүндө айтып жатышат. Алардын жүрөгүндөгү кусалык ушунчалык жогорку деңгээлге жетти. Ошондо забур иретинде алар жүрөгүндөгүсүн жазып калтырышты. Теңирдин үйүндө болуу кандай сонун дейт. Анткени Кудай ошол жерде, ар бир адам Кудайды тааныгысы келет, Кудайды билгиси келет. Жаш чагыңан баштап аны издейсиң. Ал кандай болду экен? Ал ким болду экен? Деген жүрөгүбүздөгү суроолор бизди ойлондурбай койбойт. Забурчунун жүрөгүндөгү кусалыгы ушунчалык жогору болчу. Ал Теңирди каалады, Теңирдин үйүндө болгусу келди. Анын жүрөгү, жан дүйнөсү Кудайга умтулду. Ушунчалык сонун экендигин ал айткысы келет. Менин жүрөгүм да, денем да тирүү Кудайды даңктап, ырдап жатат. Кудай ар бир адамды өзгөчө сүйөт. Ар бир адамды аны таанып билишин каалайт. Кудай өзүнүн эне тилинде сүйлөгөн адамды түшүнөт, угат, ал билет. Теңирге болгон кусалык. Ал ушунчалык сагынганын жары салып жатат. Анын денеси, жан руху, бүт бардыгы Теңирди издеп жатам дейт. Кудуреттүү Теңирим, падышам, Кудайым, сенин курмандык чалынуучу жайыңдын жанынан чымчык да өзүнөн жай табат. Чабалекей да балапандарын басып чыгарганга уят табат. Сенин үйүңдө жашагандар бактылуу, алар сени тынбай мактап турушат. Кудайсыз жашаган адамдардын арасындагы бул киши айткысы келип жатат. Канчалык сонун дейт Кудай менен жашоо.
канчалык жакшы дейт. Жан-жандыктар, чымчыктар дагы ал жерден уя табат дейт. Ал жерден балапан өстүрүп чыгарышат дейт. Ошол сыяктуу забурчунун жүрөгү эңсеп жатат. Кудайдын үйүнө барып, Кудайга келүүнү эңсеп жатат. Адамдарды күнөө Кудайдан бөлүп салат. Бул Корактын окуясын биз Сандар китебинен 16 бөлүмдөн окуйбуз. Ал жерде Корактын жана бир канча адамдар Мусага, ошондой эле Муса пайгамбарга, ошондой эле Кудайга акырат келтиришип, каршы чыгышат. Ошол каршы чыкканда эртеси күнү жолукмак болушат. Жолукканда эгерде ким өзгөчө өлүм менен өлө турган болсо, алардыкы туура эмес дейт. Анан тиги топтолгон 250 киши келген чакта жер ачылып, ал жака тирүүлөй кирип кетишет. Ошону билген Корактын уулдары, алар канчалык Кудай менен жакын болуш керек экен, канчалык ошол Кудай аларга керектиги жөнүндө жазып атышат. Алардын жаны чаңкап жатат. Мүмкүн замандаш сиз дагы күнөөлүү жашоодо жашап атып, жүрөгүңүз Теңирди, Кудайды көксөп, эңсеп жаткандыр. Сизге дагы мүмкүнчүлүк бар ага келгенге, Кудайга келгенге, жаратуучуга келгенге. 4-5 аяттарда болсо, Кудуреттүү Теңирим, падышам Кудайым, сени курмандык чалынуучу жайыңдын жанында чымчык да өзүнө жай табат. Чабалекей да балапандарын басып чыгарганга уя табат. Сенин үйүңдө жашагандар бактылуу, алар сени тынбай мактап турушат. Кудайга болгон адамдардын кусалыгы. 6 аяттан ылдый болсо, күчтү сенден алган, жүрөгү сага бурулган адам бактылуу. Ый өрөөнү менен өтүп бара жатып, алар ал жерден булак ачышат. Жамгыр да ал өрөөнгө батасын төгөт. Алардын күчүнө күч кошулуп, Сиондогу Кудайдын алдына келишет. Жаныңыз алсыраса, анда тирүү жаратуучуга келиңиз. Ал сиздин жаныңызга күч берет. Сиздин алсыраган жериңизди бекемдейт, кубаттайт. Автор айткысы келеткен ошол Кудай бар жерде ал күч алары жөнүндө. Күчтү Теңирден алган адам бактылуу дейт. Жан рухубуз кээде алсырап, эч нерсе кылгыбыз келбей калат. Кээде эч кимдин сөзү жакпай калат. Бирок ошол учурда Кудай ар бир жанга кайрат берет. Ар бир жанга күч берет, эгерде алар кайрылса. Автор кайрылып атат, ал суктанып атат, ошол Теңирден күч алгандар бактылуу дейт. Теңирден кубат алгандар бактылуу. Забурчу кайталап кийинки аяттарда айткысы келеткен бул 9 аяттан 13 аятка чейин: Теңир Себайот Кудай, менин сыйынымды ук, Жакыптын Кудайы мага кулак сал. Кудайыбыз биздин коргоочубуз, бизге назарыңды сал. Өзүңдүн майланганыңдын жүзүн кара. Анткени сенин корооңдо бир күн болуу 1000 күндөн артык. Мыйзамсыздардын үйүндө жашаганга караганда Кудайдын үйүнүн улагасында болууну каалайм. Анткени Кудай Теңир күн жана калкан, Теңир ырайымын төгүп даңкка бөлөйт, таза жүргөндөрдү ал жакшылыктан ажыратпайт. Себайот Теңир сага таянган адам бактылуу. Сыйынууңда Кудайга таян. Кудайга сыйынгандар көп. Алар качан эч нерсе кыла албай калганда, күчү жетпей калганда, адамдар кыла албай турган абалга келип калганда, алар Теңирге кайрылышат. Ким Теңирге таянган болсо, ал бактылуу дейт. Забурчу мыйзамсыздардын арасында жашап, канча 1000 жыл жашасам дагы дейт, бирок мен үчүн ошол
Кудай менен жашаган маанилүү дейт. Кудай менен жашаган бир күнүм ошол 1000 жылдан артык деп ал белгилеп жатат. Күнөөлүү жашоодо күнөөнүн аркасынан кууп жашагандан көрүү дейт, күнөөсү жок Кудай менен жашаган адам бактылуу. Ал Теңирге сыйынуңда Теңирге таян, Кудайга таян. Ал күн, ал калкан болот сага, ал ырайымын төгөт, сени даңкка бөлөп, жүрөгүңдү тазартып, сени жакшылыктан ажыратпайт. Аягында Себоят Теңирге таянган, сага таянган адам бактылуу дейт. Замандаш, бүгүнкү күндө жүрөгүңүздөгү кусалык болсо, анда тирүү Кудайды издеңиз. Эгерде бүгүнкү күндө алсырап жатсаңыз, Кудайдан күч сураңыз. Эгерде Кудайга сыйынууда таянсаңыз, ал сизди угат жана жооп берет. Ыйса Машаяк бүт адамдардын күнөөсү үчүн айкаш жыгачка кадалып, өлүп, 3-чү күнү тирилген, 40-чы күнү асманга көтөрүлүп кеткен. Ал бүгүнкү күнү тирүү. Кудайга Ыйса Машаяк аркылуу кайрыла алабыз. Кудай сиздин жүрөгүңүздөгү кусалыкты ал толуктап толтуруп бере алат, кубанычка толтура алат. Сыйынууда Кудайга таяныңыз. Алсыраганда ал сизге күч берет. Жан дүйнөңүз кусалыкка баткан болсо, анда Кудайга келиңиз. Алсырасаңыз, ал күч берет, ага таяныңыз. Аминь.